Рахмат кесиптештер, бүгүнкү биздин акыркы коңгуроо онлайн көрсөтсө Ош Бишкек телекөпүрөсүндө ишке ашып жаткан учуру быйылкы кырдаалга байланыштуу акыркы коңгуроо салтанаты бардык жерде мына онлайн түрүндө өтүп жатат. Өзүңүздөр билгендей, мына ушу жакында эле ушу кырдаалга байланыштуу көпчүлүк мына ушу мектеп окуучулары үйдө онлайн түрүндө мына ушу билим алып, быйылкы окуу жылын жыйынтыктап отурушса, ал эми кээ бир таланттуу окуучулар эл аралык фестивалга онлайн түрүндө катышып, ийгиликке жетишкендер абдан көп. Алсак Петр Шубин атындагы балдар музыкалык мектебинин окуучулары Туркияда ар жыл сайын өткөн спорт жана жаштар күнүнө арналган фестивалга өздөрү онлайн түрүндө мына ошо гүйлөрдү чертип жиберишкен. Жыйынтыгында мына ушул мектептин окуучусу Нурсултан Ашыралиев биринчи орун, ал эми Айтбекова Айжан баш байгени багындырган. Бул сынак кандай өттү, кандай гүйлөрдү жиберди? Биздин студиябыздын кадырлуу меймандары дал ушул Айжан Айтбекова жана ошондой эле Нурсултан Ашыралиев. Куш келипсиңер. Акыркы коңгуроо майрамыңар менен куттуктайбыз. Негизи эле быйылкы кырдаалга байланыштуу мына акыркы коңгуроо майрамы онлайн түрүндө өтүп жатат. Айжан, айтсаңыз, сиз кайсыл мектепте окуйсуз? Мен Бишкек шаарындагы Токтогуз Атылганов атындагы номер 69 окуу тарбия комплекс гимназиясынын 6-классына аяктап жатам. Азаматсыз. Кандай билим алдыңыз? Онлайн окуу кандай болду быйыл? Онлайн окууда бир жаман экен да жакшы экен. Жаманы мектепти аябай сагынат экенсиң, көргүң келет классташтарыңды, эжелериңди, мугалимдериңди сагынат экенсиң. Ал эми азыркы учурда дүйнө жүзүндө болуп жаткан пандемия байланыштуу албетте бардык мамлекеттерде окуучулар онлайн түрүндө сабак өтүп жатышат. Мага бул 4-чейректе мен онлайн окуганда көп ийгиликтерди жеттим. Жакшы окудум. Ошо 6-классты эң жакшы аяктап жатам. Азаматсыз. Ошол окуу жылынын аягында дагы мынакей Түркияда өткөн онлайн фестивалда ушундай сыйлыкка жетишиптирсиз. Баш байге гран-при экен. Бул күтүлбөгөн окуя да. Эгерде мындай кырдаал болбогондо Түркияга барып сиз ошол жерден калың элдин алдында коңуздун коштоосунда күнү чертмек экенсиз. Кандай кылып жибердиңиз? Кайсыл күнү чертип жибердиңиз? Бул конкурс жаштар жана спорт күнүнө арналган конкурс экен. Бул конкурсту Туркиянын жаштар жана спорт клубу Босфор фольклор союзу уюштуруп өткөрүлгөн. Бул конкурска Кыргызстандан көп балдар катышкан, региондордон, шаардык музыкалык мектептерден, Кочкордон, Оштон, Өрөндөрдөн көп балдар катышкан. Жана ошондой эле Түндүк Кипрдан, Туркия элдеринен, мамлекеттеринен көп катышуучулар болушту. Бул конкурста мен Атай Огунбаевдин Саадак актыгүүсүн черттим. Сонун, азаматсыз. Аны бул жактан чертип, анан салып жибердиңиз да, Ооба. Жыйынтыгында калыстар тобу Түркиянын баягы белгилүү ишмерлери, чеберлери болгон турбайбы? Демек, сиз мыкты аткарганыңыз үчүн баш байгени алып отурасыз да, куттуктайбыз. Рахмат. Анда келиңиз эми мына ушу онлайн фестивалда баш байгени алган мына ушу күйүңүздү чертип берсеңиз. Атай Огунбаевдин Саадак актыгүүсү. Жакшы.
Азамат мына ушундай күнү чертип Түркияда өткөн онлайн фестивалда биздин мекендешибиз Айжан Айтбекова баш байгени багындырып отурат. Дагы жолу куттуктайбыз. Ал эми ушул эле онлайн фестивалда Нурсултан Ашыралиев биринчи орунду алып, мына ушундай сыйлык менен ушу үйдө жатып эле комуздун күүсүн чертип, ошол жактан кайра сиздерге ушундай сыйлык жибергени кубанычтуу нерсе. Нурсултан, сиз буга чейин көп эле өлкөлөргө барып фестивалдарга катышып жүрөсүз да? Кайсы өлкөлөргө баргансыз? Мен буга чейин Алматыга 2 жолу баргам. Аябай көптөгөн эл аралык конкурстарга катышкам. Алматыга биринчи жолу барганым 2018-жылы, ал апрелде болгон. Ал конкурстун аты Бакытты элдин урпагы деген конкурс болчу. Мен ал конкурска чопочор, кылкаяк жана комуз менен чертип, баш байгени утуп алгам. Анда аябай сүйүнгөн болчумун ошолга. Анан кайра 2019-жылы барып, Алматыга музыка жолу деген конкурска катышып, биринчи орунга ээ болдум. Ал эми алга жөн эле мен сольный катышпай эле ансамбльде болуп катышкан болчук. Ал ансамбльдан жакшы чертип, ал жерде баш байгени утуп алдык. Мындан да тышкары 2020-жылы Бишкек шаарында болгон, уже биздин мектебибизде, музыкалык мектебибизде болгон Обон деген эл аралык конкурска катыштым. Ошондо мен кылкаяктан биринчи орунга ээ болдум. Демек, сиз көп кырдуу талант экенсиз да, жеке эле комуз чертпестен канча аспапта чертесиз бүгүнкү күндө? Бүгүнкү күндө 2 аспапты чертем. Комуз, кылкаяк. Мурда чопочорунда чертчүм, бирок азыр мындай убактым көп жетпей калгандыктан. Анан Нурсултан, айтсаңыз, мынакей быйылкы окуу жылы кырдаалга байланыштуу онлайн түрүндө жыйынтыкталып атат. Сиз кайсыл мектепте билим аласыз, кандай жыйынтыктап атасыз? Мен Бишкек шаарындагы Токтогул Сатылганов атындагы номер 69 мектебинде окуйм. Мен 8 класста окуйм жана сабактарды азыркы кырдаалга байланыштуу онлайн өтүп жатабыз. Онлайн өткөн бир жакшы чети бар, жаман чети бар. Айжан айтып кеткендей эле, достор менен көрүшө албайсың ал жерде. Үйдөн эле? Үйдөн отурасың, эртеден эрте туруп телефонду эле карайсың да, ошол аябай жаман, көзгө жаман зыян келтирет дагы. Демек, мектепти сагындыңар да, Мектепти эле сагындык. Мына ошо коңгуроо, китеп, класс, парталар көз алдыңардан учтубу? Азаматсыз. Сиз мына ушул онлайн фестивалга кайсыл күүнү жибердиңиз? Мен бул онлайн фестивалга мен Ыбырай Туманов атабыздын Жаш элек деген күсүн чертип бердим. Азаматсыз, анда сөзсүз курбол болуш үчүн ушу күнү угалы. Кана келиңиз анда.
азаматсыңар. Үч бирөө жалгыз тег үч кыл комуз чертилбейт, күгө келбейт, чебер колсуз дейт. Албетте күйдү кыраты менен чертиш үчүн сөзсүз түрдө баягы мугалимдердин эмгеги чоң болсо керек. Мугалим өмүрлүү дарак дегендей убактысын бөлүп силердей болгон келечектин ээлери окуучуларга ушул комузду кыраты менен чертиш, күйдү чертиш албетте бул ага эжелердин эмгеги болсо керек. Комузду канча жашыңыздан баштап чертип атасыз? Мугалим эжекеңиз ким, комуздан ким сабак берет? Мен негизи өзүм 2-класста окуп атканда мектептеги ийримдерге катышчумун комуздан. Андан кийин 4-класс болгондо ошо Петр Федор Шубин атындагы Борбордук балдар музыкалык мектебине өткөм. Менин мугалимим Айдралиева Марина эжей. Марина эже мен терең ыраазычылык билдирем. Анткени ушинтип бизге өзүнүн эмгегин берип, бизге талпай эмгегин берип, үйрөтүп, көптөн күйлөрдү үйрөтүп жатканына аябай терең ыраазычылык билдирем. Марина эжеге чоң рахмат. Марина эже ушундай мүмкүнчүлүк берип атат бизге, ушундай конкурска катышканга, ар кандай жерлерге барып, фестивалдарга барып, жерлерди көргөнгө чоң мүмкүнчүлүк берип жатат. Демек, комузду үйрөнгөн бекер эмес экен да. Мына ошо өнөрдүн артынан жогоруда Нурсултан жакшы айтып кетти, Алматага, көп жерге баргандарын айтып кетти. Сиз кайсы өлкөлөргө барып келдиңиз? Мен мурунку жылда Кипр, Турция мамлекеттерине алып келгем. Ал жакта 10 күн жүрүп келгенбиз. Ал жакта фестиваль болгон, жыл сайын ушундай фестиваль өтөт экен. Ошого барып катышып жерди көрүп келгем. Эң сонун, демек, мындай кырдаал болбогондо силер Туркияга барып, ошол жерден дагы эл алдына комуз чертип, өнөрүңөрдү тартууламак экенсиңер. Азаматсыңар. Айжан, келиңиз эми сизден дагы бир күй сураналы, мүмкүн болсо. Андай эмесе мен Нурак Абдурахманов атабыздын Соңкөл деген күйсүн арнап берейин. Жакшы болот.
азаматтар бар болгула окуудагы дагы чоң жешкенттерди каалайбыз. Сиз даярсызбы? Азыр мен Атай Огунбаевдин Ак тама көк тама көзүн сиздерге анап берем. Жакшы болот. Азаматтар, урматтуу телекөрүүчүлөр, быйыл мынакей ушу Туркияда өткөн спорт жана жаштар фестивалден болгондо дагы онлайн фестивалдын катышуучулары Нурсултан Ашыралиев жана Айжан Айтбекова бүгүн бизде конокто болду. Мына ушу фестивалда Айжан баш байгенин, Нурсултан биринчи орунду багындырып, биздин студиябызга келип отурат. Сиздерге ырашчылык, окуудагы чоң жешкенттерди каалайбыз, дагы ушундай ийгиликтер көп арта берсин, келечегиңер кең болсун деп жакшы тилек кылалы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, акыркы коңгура онлайн көрсөтүүсү уланып жатат. Дагы жолу Кыргызстандагы бардык бүтүрүүчүлөргө ак жол каалайбыз, сапарыңар байсалдуу болсун деген жакшы тилектер менен биз азыр кезекти Ош студиясындагы кесиптештерге узатабыз.